Ажеке ушул хижабыбыз дейт, бирок адептүү кийген кыздар тууралуу эмне дейсиз дейт. Адептүү. Ошо адептүү болуш керек. Хижапсыз. Хижапсыз. Урматтуугандар, хижапсыз мейли, хижапты кийбесеңерде жок, жанагы уяттуу жериңерди көргөзсөңөр уже адепсиздик бул уже. Аны адептүү деп айтам. Мисалы адептүү дегенде адептин ичинде көп нерсе бар да. Келип жип жылаңаш кийим кийип алып турган, мен адебим бар деп жүрсө болбойт ал. Жылаңаш жүрдү уже адепсиз ал. Болду, эмезден чыгып кетти адептин нормасынан. Андай болбойт, урматтуугандар. Жанагындай ээрчибек эле, урматтуугандар. Ээрчибек эле, башка элдерди ээрчибек эле. Жанагы эң баш деген сөз, хулиган деген сөз эмес. Эң баш деген башыңда программа жок деген сөз. Ошо мына башта адеп, ахлак, дин, ошол сыяктуу салт деген программа болуш керек. Ошону эме дейт, урматтуугандар. Программа дейт. Ошол программа жок болсо, жана мына кызга 40 жерден тыюу дейт да. Ошо 40 жерден тыюунун ичинде жанагындай адептүү жүрүш. Бүт элдин баарына денени көргөзүп, элдин баарын суктандырып, наоборот ошо эл көрсүн деп жүрүү. Бул сойкун эмеси. Психология. Ким эгерде элдер мени көрүп суктансын десе, ал сойку. Мына сойкоңдоп жүрү деген ошо сойкудай болуп жүрү деген. Сойкоңдоп ошо бүт кыймылдары менен өзүнүн жанагындай жылаңаш, жарым жылаңаш эмеси менен, кийимдери менен тирсилдетип, денесин чайкап жүргөн ошол жанагы сойкоңдоп жүрүү деген сөз. Ошол адепсиз жүрүү. Ошо эркектин баары көрсүн. Ошо куйруктары жанагындай титиреп, көлкүлдөп куйруктары. Төштөрү ошо көлкүлдөп турсун деп, ошол кыймылдар, урматтуугандар. Жанагы шиш така кийип так дегени ошол чакыруу дейт. Эркектерди чакыруу өзүнө. Көңүлөндүрүү. Урматтуугандар, ошонун баары сойкулуктун эмеси, урматтуугандар. Симптомдору. Жүрбөк эле, скромный. Мына аял киши 100 скромный болуш керек эркектен. Эркектен ушундай скромный жүрүш керек. Эч кимге көрүнүп эметпей, жанагындай фигураларын көргөзүп, сулуулугун көргөзбөй, жакшынакай жүрүш керек. Ар кимди суктандырбай. Канча эркек суктанса, ошончо эркектин баары күнөө, ошол аялга ошончо эркектин күнөөлөрүнүн баары ошол аялга жазат да. Анан ошо жана урматтуугандар, бул жылаңаш жүрүүдүн эмесинде сугу да кирет, көзү да тиет, назар да түшөт. Ошон үчүн жүрбөк эле андай. Анан көп эле сулууланып, сулууланганды үйдө сулуулангыла, урматтуугандар. Ошо күйөөңөргө, күйөөдөн мурда ар кимге суктандырып жүргөн чоң күнөө, урматтуугандар. Бул кыянаттык, бул күйөөңөргө кыянаттык. Күйөөгө тиелекте эле күйөөгө кылган кыянаттык. Ошо ар кимге көргөзүү, ар кимди суктандырып жүрүү. Мына өзгөчө жанагындай күйөөгө тийбей, атайын ошо күйөөгө тийбегени атайын суктандырыш керек. Атайын көп эркектер менен жүрүш керек. Мен мынагу эмелерди көрүп таң калчумун да. Эрте күйөөгө тийсе, анан аялдар айтат экен да, өлүңдү көрөйүн. 10 күнүн бир аш элек деп неге күйөөгө тие алды деп. Не деген сөз бул? 10 гүл деген 10 бала деген сөз. Ана гүлдүн улам бир гүлү ачат го. Ошо 10 гүлү 10 бала алуу дегени. Ошо 10 бала, аны жана өлгөнгө айтчу. 10 бала 10 гүлүн бир ачылбай байкуш кайтыш болуп кетти деп айтчу да. Анан бу жерде 10 гүлүн бир ачылбай неге күйөөгө тийип кетти деп жүрдү да. Ажеке, жакшы улайбыз. Азыр суроолор өтө көп күтүп атат, 30тан ашык суроо. Аялдар эркек максат деген биздин көрөрман. Аялдар эркектерди кордоп атышат, жакшы бакпайт деп баары турса деле. Анан дагы суроолор өтө көп келди. Ошонун бирөөсү 20 жылга барабыз деп ушул модага 120 000 сом акча кетти дейт. Анан кээ бир достор ушул жагынан кыйналып калышты дейт. Мындай урматтуугандар, ошол жанагындай мода деп бирөөлөргө көрүнүш үчүн кийүү бул биздин салт эмес, урматтуугандар. Бул чоң күнөө. Бирөөлөр үчүн кийиниш, бирөөлөр караш үчүн чоң күнөө, урматтуугандар.
кийбегиле. Вот жанагы кордо атпайбы, күйөн жанагындай кордосо, мага алып бербейсиң деп кыйнаса, кордосо, мына мисалы жакшынакай өзүнүн кийими бар, скромный, бир нече, экөөчө. Болду, ошону жакшынакай тазынакай тактынакай кийип алып элеп, анан кийин бар ошо күйөөңөр менен эрешип тойго. Болду, жетиштүү, анан эч кимдин укугу жок. Бейчара ошо баягы эле көйнөгү менен жүргөнгө. Эч кимдин укугу жок, урматтуугундар. Скромный болуш керек, урматтуугундар. Жанагындай элдер келип көрсүн. Ар бир тойдо 2 жолу кийим кийгендер бар экен да, 2 жолу. Даже тойдо мен билдим да. Өткөндө айтадым да, азыр ушундай мода бар экен. Ар бир тойдо кийимин обуштуруп туруш керек экен десем, бирөө айтат. Азыр ажеке бир тойдо 2 көйнөк кийүү мода болуп калган дейт. 2, 3, 4. Ошо жанагы келип Артист. антрактка чейин бир көйнөк, анан антрактан дагы бош көйнөк деп. Анан эми азыр сенин окудум дагы 2-3 анан да көп кетет. Ооба. Урматтуугундар, Артисттер сыяктуу болуп баратабыз. урматтуугундар, бул чоң кесир, бул чоң кутуруу, бул чектен чыгуу. Урматтуугундар, Мода көрсөтүп кийген болбойбу тойлордо, баягы ар бир. эч кандай, урматтуугундар, эч качан эл үчүн кийбегиле, эл көрсүн деп, өзгөчө эркектер көрсүн деп кийбегиле. Күнөө бар. Жөн жанагындай скромный кийгиле, жакшынакай таза, татынакай үтүктөлгөн болду. Анан келип атайын эл көрсүн деп кийген, өзгөчө мына айттым го, аял кишиге өзгөчө башка эркектердин көзүнө урунуу, ошондой кооз кийим менен. Анан булар келип алып мен урунган деле жокмун, мен жөн эле аялдар, эгерде силер аялдар үчүн бул анда жанагындай үстүнөн паранжа жабышыңар керек анда. Ошол жака баргыча. Анан кийин барып аялдардын ортосунда турганда келип чечип койсоңор, анда жер нормально да. И то эгерде силер ошол жерде барып аялдарга да аялдардын баары суктанып, кызганып, арданып кала турган деңгээлде кийсеңер, анда дагы күнөөкөр болосуңар. Ушунча күнөөнүн баарын күнөөнүн үстүнө күнөө, күнөөнүн үстүнө күнөө. Жанагындай кымбат кийим, кымбат кийим менен мактануу, ошону менен сыймыктануу, ошону менен өзүн бийик көргөзүү, өзүн кыйын көргөзүү, урматтуугундар, чоң күнөөлөрдөн болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, кыямат жакында бир адамдар болот, ошолор аябай кооз үйлөрдө жашайт. Жана элита деп мактанасыңар го, элита. Жана виллаларда, элитный үйлөрдө, элитный квартираларда. Ушундай бир кооз чоң үйлөрдө жашайт. Алар кооз кийимдерди кийет, анан тандалган оокат жейт дейт. Мына азыр барып мына кымбат болуп атайын ресторандар бар экен да бу жерде. Вот 5000 сом, 7000 сом, $100 бир киргени, бир кишиге. Анан ошол жерден барып жегени менен мактанат экен да. Биз ошол жерден оокат ичип келдик. Биз баланча деген магазинден продукт алдык дегендер. Урматтуугундар, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ошондой адамдарды көрсөңөр салам бербегиле деди. Ооруза зиярат кылбагыла, өлсө жаназасына катышпагыла деди. Ким эгерде ошондой кылса, ал дин бузуучулардан болот деди. Урматтуугундар, карагыла, ошондойлорго барып салам берип койгонуңар эле. Ошолордун жанына барып туруп келип куйруңарды шыйпаңдатканыңар, урматтуугундар. Ошо жана байлардын жанына барып. Ушунчалык чоң күнөө. Ошолор дейт, дин бузарларга барар деди. А жанагылардын акыбалы жанагы ошондойлорду кылып аткандар. Жанагы чоң үйлөрдү, чоң машинелерди, кооз кийимдерди, жанагындай кымбат тамактарды жегендер, өзүңөрдүн акыбалыңар өзүңөр баа бергенде. Мына урматтуугундар, эң жөнөкөй болуш керек. Мусулман киши эң жөнөкөй, эч кимден мактанбаган, Алла Таала мактангандарды аябай жаман көрөт, жек көрөт дейт. Эч кимге мактанбаган, скромный жүргөн, жакшынакай, момун болуп, эч кимдин алдында мен сенен кыйынмын дебей, мен сенен артыгыракмын, мен байлыгым сениңден көбүрөөк дебей, жакшынакай жүрүү, мына ошол мусулмандын адеби урматтуугундар. Жанагындай келип атайын элди кызыктатып жанагы Карун деген болгон, Карун. Муса алейхисаламдын убагында Карун деген болгон. Өтө бай болгон да, ушу 90 балбан көтөрүп жүргөн жанагы казыналарын ачып. Анан ошол келип элдин бүт баарын кызыктырып,
ошо аябай кооз кийим кийип, желдеттерине кооз кийим кийгизип, жанагындай кымбат баалуу өтө жанагы кооз аттарды мингизип, элдин баары эзине оодарып чыккан да ошону. Анан ошо эл ээрчиген да. Анан ошо Муса алейхисаламды келип кордоп, анан Муса алейхисалам Алла Тааладан сурады дейт да, ушуну жок кылчы ушунун байлыктары менен кошо. Анан ошо жок кыл дейт да. Ошо жер жүткөрөр дейт, жер бүт байлыктары менен кошо. Ошо бизге насихат урматтуулар. Мактанбагыла. Кооз нерсеңер менен мактанбагыла. Кооз нерсеңер менен, байлыгыңар менен мактанбагыла. Урматтуулар, бул чоң күнөө болот. Акмакчылык бул байлык менен мактан. Сенин байлыгыңар, урматтуулар, беде Кыргызстанда жанагы мактанып атканыңар. Силердин бир нече миллион долларыңар бар мүмкүн. Ошонуңар тиги тиякта жанагы Америка, башка жердеги Кытайдагы миллионерлердин жанында силер кедей элесиңер, урматтуулар. Кедей элесиңер. Эч нерсе турбайт бул байлыгыңар. Ачыка суроолорго өтпөйлү. 70тен ашык суроо күтүп атат бизди. Суроолор өтө көп, талкуу дагы өтө күчтүү болуп атат. Анан биздин убактыбыз барган сайын азайып баратат. Эмне үчүн коомдо кыздардын кийимине талап күчтүү, ал эми эркектердин жүрүм туруму азыраак талкууланат? Жооп берип койсоңуз. Урматтуулар, айтпадым, жанагы аялдын денеси бул аябай суктандыра турган нерсе. Суктандырат. Эркек көзү менен сөйдөт, эркек көзү менен сөйдөт. Ошо көзү аялдардын денесине суктанат. Ошого суктандырбасын дейт. Бир эле суктанып эмес, дүлүгөт. Керек болсо, эркек киши. Ошон үчүн суктандырбагыла, көрүнбөгүлө, жашыңла катын деген сөз катынып жүр, бекинип жүр. Деген сөз. Катуу. Катын деген ошо бекин, көрүнбө. Орон, жап. Деген сөз урматтуулар. Катынгыла, көрүнбөгүлө, урунбагыла көзүнө. Кел көзү менен ошо урбасын. Көзү менен сени жакшы көрүп калбасын. Көзү менен силерге суктанбасын. Каалабасын. Ошон үчүн аялдыкына талап көп. Аял ошо бекинсин, көрүнбөсүн, жашырсын. Ошон үчүн аялдар эркектиги аврат эмес, урматтуулар. Эркектиги жанагы киндигинен ылдый жагы тизесине чейин. Ошол жери аврат болот дейт. Ошол жери жабылып туруш керек, сөзсүз түрдө. Бирок биз мусулмандар өз негизи узун кийүү биздин эң чоң талабыбыз ошол. Биз келип ошо жанагындай узун кийип, өз негизи биз чапан кийип жүрүш керек, дайыма дейм. Чапан. Мурда сонун чапан кыргыздыкы. Кыргыз жеңи жок, кийим кийген эмес. Аны ол элер да айткан, кийим бир убакыт болот. Этеги жок, жеңи жок, кийим чыгар деп. Азыр биз кийип атабыз, жеңи жок. Ошо биз бул биздики эмес, мода биздики эмес бул. Биз да ошо жана анча-мынча. Бирок баары негизги аврат жабылып турат. Биздин мындай кийимибиз күнөөлүү эмес. Ошон үчүн урматтуулар, эркектикине анча көп талап эмес. Аял киши аябай жабыш керек, бекитиш керек, коргонуш керек, жашыныш керек, катыныш керек. Ошол адеп менен жүрүш керек. Скромный, жанагындай мени кара деген кийим кийбей, урматтуулар. Бир убакта мени кара деген мода чыккан да. Мени кара деген жанагы бир жалтырак кийимдер болчу. Металлический жалтырак. Анан кийин мени кара деген ошол күнгө чагылып, алыстан жалтырап турат экен да. Артисттердикиндей. Артисттердикиндей. Жалтырап турат экен. Элдин баары келип ошол жакта карайт экен да. Ошол мени кара дечи да, өтө кымбат кийим. Урматтуулар, ошо силер кийбегиле андай кийимди. Үйүңөрдө кийгиле. Ошондой кийимиңер болсо, үйүңөрдө ошо күйөөңөргө силерди карап туруп, "Охо, кандай сулуу менин аялым" деп рахаттана турган, силерди карап жыргай турган болушат да. Ошо сулуу кийимиңерди, сулуу денеңерди ошо күйөөңөргө караш керек. Башка эч кимге арнабагыла, эч кимге көргөзбөгүлө, суктандырбагыла. Жанагындай ой пайда кылбагыла, урматтуулар. Жаман ойлорду пайда кылбагыла. Эгер кыз намаз окуп, жакшы мүнөздүү болсо,
бирок хиджаб кийбесе, ага кандай мамиле кылуу керек? Сұраныш керек, қызым осы кие ал деп. Чакырыш керек да, қызым мындай кылба, кие ал. Мына жахилдерди ээрчүбө. Жахил дейт, урматтуулар, мына динден кабарсыз адамдарды жахил дейт. Булар динден кабары жок, жанагындай беспредел окуп, беспредел чегинен чыгуу. Ошондойлорду кылып атат. Айттым го жана мини юбка кийип атат, жонсандарын, төштөрүн, курзактарын бүт көрүнгөрүп атат. Ошол жахилизм, жахил деген караңгы, күнөө экенин билбейт, арам экенин билбейт. Ошолорду ээрчүбөгүлө дейт. Кыздар ээрчүбөгүлө. Азыр мына жанагы денесине татуировка жазып атат. Ал чыкпайт, бүттү. Кыяматка чейин чыкпайт ал. Алда жанагы краска ийне менен кошуп сайганда ал такыр чыкпайт. Ал. Мына азыр адамдар жазып алып жаш кезинде. Анан кутула албай, мына уже бир 30-тарга жеткенде акыл келет да. Анан айтып атат, бекер кылыптыр муну. Көрсө бекер экен. Жаш кезде билинбей калды эле. Анан чыга албайт, эч ким чыгара албайт. Ошо менен кыямат күндө дал ошондой тирилесиң, урматтуулар. Ошо безобразие, жанагы бүт бетинин, башын, колунун бәрин, бүт моюнуна чейин дагызын, курзагын бәрин татуировка болгон адамдар. Динге чакырууда жумшактыкты же талапты, жумшак же катуу чакырыш керек, кайсынысын натыйжалуу дейт? Урматтуулар, жумшак жерде жумшак чакырыш керек. Катуу жерде катуу чакырыш керек. Урматтуулар, мына жумшак элдер бар. Сиз деп сүйлөгөн элдер бар. Алардын адеби да ошондой. Өздөрү да жумшак элдер. Мына Индонезия, өзбектер көбү ушундай жумшак. Буларга келип сиз деп сүйлөп, анан ушуну чакырыш керек. Анан бизге окшогон, арабтын бедуиндерге окшогон ошондойлор бар. Аларга жест керек. Кавказдар жесткий. Анткени жөнөкөй сөзүң өтпөйт. Жесткий эл. Анан кээ бирлерине керек болсо камчы бар, урматтуулар. Камчы менен кубалап жүрүп эмеде турган элдер бар. Ушундай эмес жок, уккузу жок, текебер. Ар ким менен талаш жүргөн мынагу жана Куфа, Басра деп аткан. Мына араб өлкөлөрүндө аябай ушундай эмелер бар. Анагы касы жүрөктөрү катуу. Ошолорду камчы менен кармап турганда эмесе бир заматта шайтандап кетет, бир заматта таштап салат бәрін. Анан ошого ар кандай эме урматтуулар. Мына төрт халиф жана эмеден кийинки, пайгамбарыбыздан кийин бүт баары камчы менен жүргөндө, камчы менен. Анткени адамдар уккузу келбейт. Адамдар жаман жакка тез угат. Жаманды аябай тез үйрөнөт. Жакшыны үйрөтө албайсың деген. Жакшы бол деген кыйын. Жакшылыкка тарбиялаш өтө кыйын, урматтуулар. Канча чакырасың, канча окутасың, канча үйрөтөсүң, өтө кыйын. А жаманды үйрөтүп деле өзү эле үйрөнөт. Бир көрүп эле үйрөнөт экен. Анда кинолордон бир көрсө, бул үйрөнөт экен. Бир заматта. Мына ошого урматтуулар, кээ бир элдерге өтө жесткий, катуу айтыш керек. Мына биз менен казак кайсы деңгээлге жетип калды, урматтуулар. Кайсы деңгээлге жетип калды? Не болуп атат? Мына азыр карап көрсөң, кыздар көчөлөрдө мас болуп жүрүп атат, наркоман болуп атат, милициялар менен согушуп атат, мушташып атат, адепсиз жүрүп атат, денелери сатып атат. Ушундай эме мына эки күндө эки окуя көрдүм да, баласын сууга таша берген. Бирөө корзина менен пакетке салып туруп агызып өптүр, бирөөнү арыкка агызып өптүр, пакетке салып туруп. Анан ошону кармап алып, экөөдөн бирок казактар экен, бирок бизде деле ушундай нерсе болот. Туалеттен таап атат, балдарын таштап кетип атат, мусорго ташап атат, иттер жеп коюп атат.